Жараткан берген өмүрдү маңыздуу жашап өтүү ар кимдин эле бешенесине жазыла бербейт. Өзгөчө нарк насилдүү табиятынан эмгекчилдик сапаты менен аброю көтөрүлгөндөр сейрек гана кездешет. Дал ушундай эмгеги элине сиңген Жети Өгүз районунун Барскон айылынын тургуну Икен Дубанаева туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө кеп кылмакчыбыз. Дени сак адам, дени сак коом деп айтылгандай, калк саламаттык үчүн кам көргөн Икен Дубанаева өзүнүн 46 жылдык тажрыйбасында дарыгер катарыда, жетекчи катарыда кадыр барып күттү. Икен апа ар бир бейтабына өзгөчө көңүл буруу менен мамиле кылган. Өз ишине так, кесипкөй, уюштургуч, жоопкерчиликти сезе билген дарыгер катары таанылган Икен Дубанаева ооругандарды өз убагында дарылап, ар бир бейтаптын жүрөгүнөн орун тапкан. Ал Борбор калабыздагы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун педиатрия факультетин аяктаган соң өзүнүн дарыгерлик ишмердүүлүгүн 1964 жылы Каракол шаарындагы балдар ооруканасында иштөө менен баштаган. Андан соң алыскы Сыр төрөнүндөгү аймактык ооруканада башкы дарыгер болуп эмгектенген. Ошондой эле Ак Суу районунун Ак Булуң айылындагы ооруканада башкы дарыгер, Барскон айылындагы ооруканада балдар дарыгери болуп үзүрлүү иштеген. Ак Суу районуна байланыштуу Ак Булак жеринде төрөлгөм. 10 классы бүткөндөн кийин Фрунзе шаарына барып, медициналык институтка өтүп, педиатрия факультетин бүткөм. 1964 жылы бүтүп, направление боюнча ал учурда Пржевальский болчу да, ошо Пржевальскийде эмгек жолун баштаганмын. Детский балдар врачы болуп баштадым да. А жерде иштеп туруп анан кийин балдар дарыгери деген балдар кичинекей өспүрүмдөр аябай мен үчүн жакшынакай болчу да. Тиги жерге барганда как раз ошо биздин выпускабыз биринчи выпуск болду да, педиатрия ачылган. Ошондо мен тандап алган себебим бөбөктөрүмдү карачымын, кошуна колоңдун балдарын карачымын, ошолордун мүнөзүн, кандай тамак бериш керек. Мисалы, мама энелерибиз жокто, баягы кичинекей бөбөктөрүңдү багасың. Ошентип мага жаккан, ошон үчүн педиатрияга өткөм. Жолдошум направление алгандыктан Тянь-Шанга кеттик. Тянь-Шанда мен деген общий профиль менен иштедим. А жерде иштеп жүрүп, өтө кыйынчылык, чабандарды тейлөө боюнча ушундай болду. Ал жерде болсо күндүр-түндүр иштейсиң. Ошону менен өтө кыйынчылык иштердин бирөөнү айтып көрөйүн, тиги эме болду да, төрөт боюнча. Өзүм детскийди бүткөнүм менен төрөт боюнча иштөөгө туура келди. Күндүр-түндүр иштеген үчүн, жанагы түн ичинде бир Актерек деген жеринен бир аял толготуп атканын угуп алып барып, а жерден алып жөнөдүм. Транспорт жок, ат менен кеттик. Ат менен келатабыз, түн ортосунда бир таштын түбүнө ал аял толготуп, аттан түшө калып. Баягы жерден бикисимден кайчымды ала коюп, баланын киндигин кесип, орогонго өзүмдүн халатымды чече коюп, медицинский, ошого ороп туруп, дагы бир айла кылып анан кийин жөнөдүк кайра. Келдик, кийинки айылгачы, ошондо алып барып, ал баланы киринтип, тигинтип, спасать этип калдым да, иши кылып. Мамашасын дагы жакшынакай нормальный роддомдон чыгарып, уже жакшы болду. Ошондой мезгилдер аябай көп болду мен үчүнчү. Балдар жөнүндө, балдар көп ооруп эметти да. Анан кийин чабандарына чакырганда жөнөйсүң. Баягы жерден без отказ эле күндүр-түндүр жүрө бересиң да. Ошентип ал жерде кыйын иштөөгө туура келди. Тиги жолдошум болсо, ал жерде мугалим болуп иштеп жүрдү.
Ден соолук биринчи байлык дегендей, адамдардын ден соолугуна кам көрүп, чейрек кылымдан ашык өмүрлөрүн медицина тармагына арнаган өмүр сакчыларына кандай алкыш айтсак да жарашат. Анын сыңарында Ийкен апа өмүр менен өлүмгө арачы болуп, өз убагында канчалаган бейтаптардын дартына даба таап, медицина тармагына, мамлекетке эмгеги сиңген, канчалаган наристелерди жарык дүйнөгө алып келип, балдардын киндик энеси болгондуктан каарманыбызды айылдаштары Ума эне деп атап коюшат. Направление менен эле эмеге кетүүгө туура келди. Оореки Барыскоонун Караколка деген жери бар, адагы чабандарды тейлөө боюнча. Обуздурап жиберген соң безаткасы кете берет экенсиң, а жерде барып иштеп жүрдүм. Аябай жакшынакай иштедим, мынакей эл журттун баары билет. Караколка суусунан кечкенде вызыптарда ат менен барасың, айылдан транспорт барып калганда аны менен жөнөйсүң. Түн ичинде суу каккан күндөрүбүз болду. А жерден эптеп бир баланын башына деген темене кирип кетиптер. Темене кирип, аз эле жерде бир какой-то бир кармагыдай эле эме калыптыр да, анан ошону эптеп сууруп алып, районду көздөй жибердим. Ошол бала аман калды. Азыр үйлүү, жайлуу, жакшынакай. Дагы ушундай бир кишинин ичине сары суу толгон экен. Аны деген өзүм эле эч кандай направление бербей этпей эле өзүм эле ошо суусун шприцизание деген менен эметип туруп суусун чыгарып жүрдүм. Ушундай иши кылып чабандардын оорулары көп болуп ошол жерден. Андан кийин кайра эле Эңилчекке кеттим. Тиги Ак Суу районунда Эңилчек бар эмеспи? Сары жаз. А жерде дагы ушундай аябай түйшүктүү иштер болду. Түйшүктүү иштер болгону менен эметет экенсиң, мындай бир көнөт экенсиң ошол иштергечи жакшынакай. Анан экспедиция көп жардам берчү, ошентсе деле күндөрдүн биринде аябай бул кыйын иштер болду да, эме кылып. Баягы эле төрөт. Ана төрөттү кабыл алууга туура келди. Бир убакта баланын колу чыгып калып, невозможно. А жерде эмне өзүм эле врач болгондон кийин ошону аман-эсен алып калайын деп. Бирок мен аман-эсен алып калдым. Анткени деген тиги Ставинский деген начальникке, геологиянын начальнигине айтып туруп, эме чакырттым. Санавиация чакырттым. Санавиация пока келгиче тигилер айтып турат экен да, кандай аялдын состояниясы кандай, тигиндей мындай деп. Мен өзүм маскага тамызып эфирде наркоз берип турдум. Ошолор келгиче мен эме кылдым да, тиги аял аман-эсен калсын ичкур дегенде. Балага кандай болот мен биле алганым жок. Бирок какой-то бир 25 мүнөт өткөндөн кийин бала уже эметти, матка жарылып калды. Ошондо аябай апасына болот экен да, все равно продолжать ете бердим наркоз бергенди. Наркоз менен аман-эсен калды, санавиация келди, алар оперировать этти, диагнозу точно коюлуптур, эме да точно наркоз берилиптир. Ошентип аман-эсен калды аял. Анан кийин ушул Барыскондон бир өпкөсүнөн кармаган, суу толгон бир абышка бар болчу. Ошонун өпкөсүнө суу тартчумун, ичинен баягы сироз печень болгон кишилер болот да. Ошондойдон санап отурсам иш кылып төртөөнү айыктырыптырмын да. А дегенде хирургка көргөздүрүп алып, мочевой пузырьга барбасын, тигиндей мындай деп бирдемелерди хирургка көргөздүрүп алып, өзүм эле жасачумун убара кылбай. Тияк бияка жиберүү мен үчүн аябай эме болчу да, мындай уят болчу да, ошон үчүн өзүм эле аракет кылып иштей өтүшмүн. Адамдын ден соолугун сакташ үчүн адамга сен өзү врачебный тактикаңды койсоң, ушул адам ооруган адамчы аман-эсен айыгып кетсин деп мен жанынан чыкчу эмесмин.
үндебей бала ооруса тем более. Илгертеден эле аялзаты дээрлик бардык тармактарда иштеп, коомдун жүгүн көтөрүп келе жатат. Кыргыз кыздарынын арасынан атагы алыска кетип, эмгеги менен даңкталган акылман кемеңгер асылзат айымдардын бири экен Дубанаева эл үчүн ак кызмат кылып, бир нече жолу Барскун айылдык кеңешинин депутаты болуп шайланган. Ак Суу районунда жүргөндө районго депутат болчумун. Айылга да депутат сөзсүз болот да, медицинадан сөзсүз кылат. Ошол учурда өзүмдүн милдеттеримди айтчумун. Кайрадагы жанымдагылар, чарба боюнча тигиндей мындай болуп атпайбы? Өзүм айтчумун, керек болсо чарбада суроо беребиз да. Ай, сен деген туура эмес кылып атыпсың. Канча үстүртөн эле иш кылып депутаттыкта мындай экен да, бирөө сүйлөп атабы, ошого сен суроо бересиң, суроо бергенде дагы момундай кылгыла замечанияны айтасың да. Анан ошондо мен өзүм чыгып жалаң медициналык эмес, балдарыңарды момундай өстүргүлө, өзүңөр мындай болгула, өтө каарылыкка берилбегиле деп эле ушул медицина боюнча айтчумун да, жалаң эле. Анан бул жерде жүргөндө, иштеп жүргөндө мен 11 жыл депутат болдум. Дагы эле ушул темада айтылат экен. Жалаң эле ден соолук боюнча айтчумун да. Ден соолук боюнча отчет берчүмүн эменин өзүнө, айыл өкмөтүнөчү. Аял киши депутат болгон жакшы экен, себеби бирдемени бетке айтасың, кемчиликтерди, тиги жасалма сөздөрдү айтып атса, сен деген жок, андай эмес мындай, давай момундай кылалы деп өзүң эме кыласың да, мындай өзүңдөн бир кемчилик кетип атса да туура, мен ушуну оңдошум керек деп кайра эметип, аялдар кыйын эле болот экен ошол. Мен айтчумун да, бала садик кургула. Садиктер эме болсун. Биз деген тетиги эмеде садиктени детсадты жаап салып эле биздин медицинага эме берди да, орун берди да. Мунуңар туура эмес деп, анан жана детсад ачылсын деп жогору жака детсадка эме бердим. Детсад ачылды. Үйүндө детсадка жете албай яткандар бар болчу, ошо заведующийне барып алып, давай момундай кылалы, детсадты сөзсүз кеңейткиле деп ошолорду айтып берчүмүн. 82 жаштын даамын татып жаткан экен апанын карыса да жаны тынбайт. Балдарына кол кабыш кылып, аны менен катар колунан көөрү төгүлгөн ууз. Кыргыздын каада салтын, үрп адатынын өнүгүшүнө салым кошуп, кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Эзелтеден тикмечилик өнөргө жакын болгондуктан, уузчулук өнөрүн улантып, курактын бир нече түрүн курап, көздүн жоосун алган жаздыкчаларды, жер төшөктөрдүн түрүн жасап келет. Караганда сөзсүз эле мындай эрмек керек экен да. Ошон үчүн мен буларды өзүм эле жасоого аракет кылам. Крючок менен жасайм буларды. Ал эми боборекелерди машина менен жасайм. Муну деле крючок менен эметем. Анан сайгандарым көбүнчө эле жана кустарды сайчумун да. Алар жогорку үйдө болуш керек, иш кылып бүт эле таратам эметип алгандан кийин. Аябай эрмек да, аябай эрмек. Муну деле келиштирип, момунчалык ачык калып аткан соң жалтырак салышым керек дегендейчи. Анан буларды кооздоп эме кылам. Буларды деген жанагы эле эмеден алам, көбүнчө эле Бишкекке барганда алам булардычы, түрүлөп. Анан өзүм бул ягынан баштайм, анан эле кете берем мынтип эле. Ар түрлүү болгонун жакшы эметем да. Себеби деген мындай кооз түшсүн деп эметем да. Илгери бир эжим бар болчу да. Тим эле бүт баарын жасачу да, баарын тигип дегендейчи. Анан ошону карап отуруп эле үйрөнүп алгам. Анан мындай боор саймачылыктагы куштарды сайып дегендей, кишинин сүрөтүн, иленин сүрөтүн деле сайып дегендей ушундай
emilerde üzüm ele үйrөнüp aldım emine getirildi. Anam bularda olsa tigem boğulardычı. Tigem adım gideyle. Tigi anan. Bunu olsa kurçok mene. Kurçok mene emetim. Sol. Anan kızlarımın barına verdim. Кен апа жолдошу Акматбек Өмүрбеков менен 45 жыл бирге өмүр сүрүп, жашоонун ачуу таттуусун жыргалы менен кууралын чогуу татып, өмүрдүн араласын татыктуу жашап келишкен. Бирок бири кем дүйнө дегендей мындан 15 жыл мурун өмүрлүк жолдошунан айрылып калган. Жолдошу Акматбек Өмүрбеков мугалимдик кесипти аркалап, паспорт столунун жетекчиси да болуп эмгектенген. 1961 жылы үйлөндүк. Ал болсо эме Алматыдагы высший партийный школду бүтүп келип, милицейский эмеде иштечү да.
Анан алын бүтүп келгенден эле Фрунзедеги Кызыл Аскер району бар эмеспи, ошондо начальник паспортный стол болуп иштеди. Иштеп жүрдү. Ортодо көп жылдар өттү, андан кийин мугалимдикке өттү. Мугалим болуп иштеп жүрдү. Эки жакка барганда. Мугалимдикти аркалап жүрүп жоготкон жаман экен. Анткени жанагы вызовдорго барганда чогуу эле ат менен болсо да, эмне болсо да дайыма мени менен барчу да. Анан кайтыш болгондон кийин ошолору мындай турмушта жоготуу кыйын эле турбайбы. Анан балдардын атасы жок болгондон кийин көпкө чейин отуруп калдым. Ошентсе да анан кийинчерээк өзүм тирденип кайра эле өзүмдүн билимимди эметип эл арасында иштей баштадым. Балдарды багууда чындыгында эле экөөбүз эле жанталашып эметип иштеп дегендей, анан балдар чоңойду. Балдар чоң бири-бирин багып дегендейчи. 5 бала өздөрү менен өздөрү болуп анан көбүнчө бири-бирин багышып баягы эме болот экен. Вызовга кетип баратканда бирибиз калабыз үйдө баланы багып. Көбүнчө эле ошондой болду. Анан серебряно окуп бүтүп алгандан кийин, иштей баштагандан кийин эмгекти ушунчалык өзүң эметкенден эле эмгегиңди аркалап эле жүрө берет экенсиң. Кийин билинет экен, мен ушуларды кантип багып өстүрдүм экен депчи. Албетте жазында эмнен эксең күзүндө ошонун түшүмүн аласың дегендей Икен апанын уул кызга берген татыктуу тарбиясы бааланып, эмгегинин өзүрү кайтып, бир үй бүлөнүн эле эмес, жалпы Барскун айылынын сыймыгына айланган. Уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп, аларга татыктуу таалим тарбия берип, уул кыздарынын небере чөбөрөлөрүнүн курчоосунда чексиз кубанычта. Бейиш эненин таман астында дегендей, алардын тарткан түмөн түйшүгүн сөз менен айтып жеткире албайсың. Аларга канчалык мактоолорду, даңктоолорду айтсаң да аздык кылат. 9 ай бою курсагында, бир нече жыл кучагында, андан соң өмүр бою жүрөгүнө көтөрүп жүргөн ардактуу энелерге тең келе турган зат жок. Биринчи кызымчы Чолпонум аябай тейиттик, Кудай бетин салбасын. Ошо башынан эле кыйын окуган үчүн өзү дагы ошо аябай 5 менен окуп, менин мамам кайсыл окууну бүттү дагы мен ошого өтөмүн деп өтүп алып, кайра бөбөктөрүн дагы алдыга эметип, анан экинчи кызыбыз ошон үчүн жана Москваны көздөй жөнөп, ал жерден аябай жакшынакай окуп, өз жолун таптı дагы. Андан кийин эле Замирим, андан кийин бир кызым бар, азыр эмеде Иркутскийде балдарым бар. Ал юрист. Өзүнүн немеси, кесибин бир аз иштеп эле, кайра бизнесмен тигиндей мындай болуп кетти. Ал дагы 5 баласы менен кыйынчылыкты көрүп дегендейчи, ошого мага жардам берип, мен өзүм жардам берип, алар кайра мага жардам берип, ушинтип эле жанагы Читадагы кундуз кызым Кудай бетин салбасын, акчасын акчадай салат, кийимдей салат, ушинтип жардам берет да. Чолпонум, улуу кызым вообще барган чакырат, курортко алып барат. Замирим болсо дайыма жылына бир маал курортко жиберип турат. Замирим. Анан кийин кичи балам Дамирим болсо ал дагы Кумтөрдө иштейт. Жакшы. Анын 3 баласы бар дегендейчи. Жакшы эле жакшы. Баарысы мени аябай асмандатып турушат. Өзүмдү бактылуу дейм, себеби эл журт эмгегиңди баалап, эмгегиңди ушунчалык неметип турса, өзүңдү бактылуумун дейт экенсиң. Эл менин эмгегимди жакшы билишет. Анан балдарым Кудай атова баарысы аман эсен, ошон үчүн мен бактылуумун.
Сыйлыктан да элдин сыймыгы болгон башкы орунда деген каарманыбыз мээнеткечтиги менен келечекке ишеним артып, өз жери үчүн үлкөн эмгектерди жасап, бийик баскычтарды багындыра алды. Ал эмгектеги артыкчылык үчүн бир катар ардак грамоталар менен сыйланып, 2 жолу мыкты дарыгер төш белгисинин ээси болгон. Ошондой эле саламаттыкты сактоонун отличниги төш белгисине татыйт. Эл жана өкмөт баалар министринин атынан мага УАЗ машинесин подарок эткен скорый помощчу. Суу районунда Эңгилчекте иштеп жүргөндө жанагы беременныйды аман эсен алып калганым үчүн төш белгисине чогум берген, мактоо грамотасын берген. Дагы ошондой эле чабандарды тейлөө боюнча дагы грамоталарды берген. Бияктан дагы ар кандай торжестволорго чакырып туруп, грамоталардан берип, өмүр бою эле иши кылып, мактоо менен жүрдүм. Мисалы жана Лениндин, Владимир Ильич Лениндин 100 жылдыгында мени сыйлашып, төш белги берген. Эл арасында кадыр баркка ээ болуп, орду толгус сый-урматты камтыган Икен апа 3 кыз 2 уулду татыктуу тарбиялап өстүрүп, бардыгын өз тууруна кондурган. 21 небереси, 10 чөйрөсү бар. Балдарынын баары жогорку билимдүү. Учурда ар кыл тармактарда эмгектенишет. Небереси Арсалан Будажапов грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону. Бактылуу карылыктын доорун сүрүп жаткан каарманыбыз уул кыздарынын уучу узарып, маңыздуу жашап жатканына ыраазы. Бапесте өстүргөн балдары турмуштан өз жолун тапса, бул да болсо карынын төгөрөгү төп келишкен аял зат экенинен кабар берет. Атам жөнүндө айтсам, өзү ал жаш кезинен милицейскийде окуп, мындай шашма сапаттар бар болчу да, анан ошондон көбүрөөк алып калыптырмын да мен. Ушундай жактары бар да. Анан шашма мындай бир нерсени бат жасап ийип, ушундай жактары бар болчу да. Ошол жактарын көп алыптырмын да. Энемдики болсо, ал киши наоборот мындай шашпай, мындай эме да, мындай кыймыл аракеттери шашпай, мындай ойлонуп, бардык жагын ойлонуп, терең ойлонуп жасаган киши да. Мен ал жагын да алып калыптырмын да. Ошол эки ата-энемден ошондой жактарын алып калыптырмын. Ошо төрөлгөндөн бери жакшы тарбияны беришти. Ата-энелик милдетин кичине кезимден эле мындай эчтекеден мен калтырышкан жок. Болгондой, мисалы үчүн эмне кааласаң алып берип жүрүштү. Ошол бизди кемчилик кылган жок эч жагынан. Баардык жагынан кемчилик болгон жок. Ата-энеме аябай ыраазымын. Эненин сүтүн актап баарын бүтүрдү деп айта албайбыз го. Себеби деген колдон келишинче аракет кылып атабыз. Мына азыркы тапта ушу менин үйүмдө энем жашап атат. 2006-жылы салынып киргенбиз. Ошондон бери менин колумда ошо энемди эми ар кайсы эмне ушунча бизди чоңойтты да, менчи мисалы үчүн эмне кааласам ошонун баарын жасап, мен да ошондой аракет кылып атам. Энебизди сыйлайбыз, биз эле эмес, башка эл бүт тааныйт, мисалы үчүн как медик катарычы. Умай эне деп айтышат барскондуктар негизи. Эмне деген кичинекей балдарды төрөттү, тиги дарылады канча жылдан бери. Даже ошо окуп жүргөн убактарда ошо энебиздин жанында вызовтарда жүрдүк да көбүнчөсүчү. Күн болобу, түн болобу ал убакта машина деле жок. Жөө барган убактар болду да. Мисалы үчүн биздин айылдын аягынан башына чейин 6 километр да. Ошо башы болобу, аягы болобу, ошол чогуу вызовтарга жүргөн күндөр болду. Атабыз жок болсо да ошо энебизге 82ге чыкты, көбүсү 2ге чыкты. Эме Кудай берген жашты каалайбыз. Энебизди сүйөбүз. Энебиз канча 10 жыл болобу, 20 жыл болобу жакшы жашоон өткөзсүн биз менен. Төрүбүздө болсун. Ар дайым сыйлап, сыпаттап,
төрүздөн кетирбей жакшылап бакканга аракет кылабыз. Энебизди сыйлайбыз, ушул Барскон айылы бүт бардыгы сыйлайт энебизди. Мен жаңы келин болуп келгенден бери энем менен чогуу турам. Энебиздин 5 баласы бар, 5 баланы чоңойтуп, эрежеге жеткирди. Ар бири жогорку билимде окуган балдары. Кайнененин камырынан дегендей, биз дагы энебиздин жолун жолдоп көп нерселерди үйрөндүк. Энебиздин жакшы сапаттары бар, көпчүлүк сапаттарын баалайм. Ушу жөнөкөй адам. Энемдин кол өнөрчүлүк жактарын үйрөндүк. Түймө түйөт, тикме, курак курайт. Ошол бардык жагынан эле шыктуу энем. Ошонун бардыгын эле үйрөндүк. Энем да медицина жагында жүргөндүктөн энемден өзүм медицина жагын окубасам дагы укол сайганды, капельница койгонду бүт баарын эле үйрөнүп алдым. Энебиз азыр балпайып төрүбүздө отурат, төрүбүздүн көркү болуп аман жүрсүн. Энебиз бар, үйүбүз толтура азыр. Жакшы. Энебиз менен сыймыктанабыз. Ар бир адам өзүнүн эмгеги менен гана таанылып, өзүнүн эмгеги менен гана бааланат эмеспи? Икен апада өмүр бою тынымсыз эмгектенип, эмгегинен бакыт тапкан адамдардан. Бирдин алкышына татуу оңой, бирок көптүн алкышына татуу кыйын. Калктын ден соолугу үчүн талыкпай эмгектенген Икен апанын кылган эмгектери элди кубантат. Түгүл эч ойлонбой туруп, алкыш айткан айылдаштары да четинен табылат. Икен эжени биздин Барскон эмес, Сыртөрөнү эмес, район, область тааныган киши деп эсептейм. Анткени мен келин болуп келгенде балдарым кичинекей, ошо 90-жылдары, ал балдар азыр 30-25 чыгышты. Ал балдар деле эмес, аялдар төрөтчү да. Биз ооруп алып, же болбосо баланы алып алып, эже деп даже түн үчүн үйүнө келчүбүз. Ал жерден кабак кашым дебей, минткиле тигинткиле деп дарыларын айтып берип, прием болуп атканда дагы эгерде экстренный случай толготуп келген келиндер болсо, алар таштай коюп, бул эже айылда аты бар абдан жакшы. Мен өзүм личный оюмда бул Даткайым деген атка татыктуу энебиз болот. Экинчиден бул кишини Умай эне дешет. Анткени себеби бул эжем азыр дагы ушул акыркы убакытта айта турган болсок, пандемия учурунда 82-ге келип калды. Өзүнүн врачтык, дарыгерлик кесибинин пайдасы тийип, ошол кезде да үйгө келип, совет кеңештерди алышып, эмне кылабыз деп, даже машинеге салып барып айыктырып аткан учуру болду. Ошондуктан бул апабыз баягы балдарын өзүн көрүп туруп, Акмат абамды дагы көрүп калдык. Экөөнүн үй бүлөлүк тарбиясынан абдан жакшы балдар тарбияланды. Баягы айтып коет го, илгери айткандай, кандай аял тууду экен, Лениндей болду дегендей, бул Икен эженин эже дейбиз биз, баягы врач боюнча эле. Икен апанын балдарын дагы ошентип айтышат да, абдан тартиптүү. Ар бир балага жогорку билим берди, неберелерине, чөбөрөлөрүнө берди. Бул үй бүлө үлгүлүү үйлөрдүн бири. Барскондо бизде мындай кадырман карлар абдан көп. Ошонун ичинен эң интеллигенция десек болот. Ошо врач кесиби менен таанылган апабыз да. Биз абдан сыйлайбыз, мен эле эмес, бүт эл сыйлайт. Карлардын арасында да кадыр барктуу, туугандардын арасында биз эми орто жаш болуп калдык. Жаштарга да талим тарбиясын берип турат да. Кандай келсең, кандай учурашсаң, кандай турсаң, ал акыбалын сурап, ден соолугун сурап, биринчи күлүп жайнап турган апабыз да. Бул апа ошон үчүн татыктуу. Баягы балдарын ушунча тарбия берип, азыр балпайып, ушу төрдө чайын ичип ар биринин. Ошол 5 баланын ичинен болсо, бул апанын ошо тарбиясы көбүнчөсү кыздар, 3 кызы, 2 бала болгондуктан Россия жакта жүрөт. Же болбосо бул апанын биз билгендей бүт Барскон эле эмес, дүйнө чемпиону бул ушул апанын тукумунан чыкты да, Арсалан деген бала. Ал бала ошо кыз жеем болсо дагы, ошо менин тайынем үчүн деп Азия чемпиону болгондо ушул телевизордон сүйлөп атканда уккам,
мен таянем үчүн кыргыз элине, Кыргызстанга ушул желекти арнайм деген да. Ал Азия чемпиону грек-рим боюнча. Андан башка балдардын баары жогорку билимдүү. Мен өтө сыймыктанам бул киши менен. Кундуздун баласы, Кундуз экинчи кызымдын баласы Арсалан. Бул мурун деген башка жактан да чемпион болгон, Россияданчы. Россиядан 3 жолу чемпион болгон. Анан кайра ошо Кундуз жиберип эле, давай мен тиги эн атамдын жерине, эн атамдын элине эч кандай менин эмем тийген жок, өзүмдүн эмен боюнча. Ошон үчүн деген ушул баламды, Арсаланды жиберейин, ошол жактан дагы жеңишке жетсин деп. Анан бул Арсалан деген Кыргызстандын желегин желбиретип, Кудай жалгап тиги Индияга барып туруп жеңип келди, алтын медалдан алып келди. Элдин баары кубанды, аябай бул Кыргызстандын жанагы күрөш болгон балдарынын баары аябай ынтаза болуп, балага аябай жакшынакай кошуп алып, уже биздин чемпионубуз бар деп ыраазы болушту. Анын семьясы мынакей көргөзгө, ал бала мынакей. Чемпиондукту кандайча деп аргим сурайт да, эмнеге буяка келдим? Менин тайенем үчүн келдим, менин тайларым үчүн келдим деп. Ошо жерде аябай жакшынакай сүйлөгөн. Ден соолугуң болбосо башыңды күмүшкө, аягыңды алтынга уруп койсо да маанилүү эмес. Андыктан убагында калктын саламаттыгы үчүн кам көргөн каарманыбыздын эмгеги чындыгында баалоого татыктуу. Бул ааламдын куту биздин жашообуздун ажарын ачкан, жашоодогу эң кымбат жана теңдессиз байлыгыбыз болгон энелерибиздин ден соолугу чың болуп, ар дайым жүзүнөн күлкү кетпей, жаз гүлүндөй кулпуруп аман жүрсүн демекчибиз.